Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзат. Мен Аталык компаниясында селекция тармагында иштейм. Мен сиздерге биздин үрөн чарбачылыгыбызда өндүрүлгөн үрөндүк материалдар жөнүндө айтып берем. Алгач үрөндөр атайын тастыкталган табаларда өндүрүлөт. Бул табалар жыйынга чейин үрөндүк инспекциясы аркылуу текшерилип, таба инспекциясы тууралуу акт түзүлөт. Биринчи репродукцияда үрөндөрдү өндүрүү үчүн сортко тиешелүү көрсөткүчтөрүнүн жогорку түшүмдүүлүгүнүн, сорттук тазалыгынын бузулуп кетпеши үчүн элите категориясындагы үрөндөр себилет. Түшүм жыйналган соң алгачкы тазалоодон өтүп, үрөндүк инспекциясынын адамдар келип, үлгүлөрдү лабораториялык экспертизадан өткөзүшөт. Ал жактын жыйынтыгы менен, эгер үлгүлөр бардык стандарттарга жооп бере ала турган болсо гана, шайкеш келүүчү сертификаты ыйгарылат. Ал сертификат 4 айга гана жарактуу. Сертификат ыйгарылган гана үрөндүк материалдар тазалоодон өтөт. Атайын козу карындык ооруларга каршы препараттар менен дарыланып, каптанып, атайын дем алуучу жабык кампаларда сакталат. Демек, жалаң гана бардык шарттарга жооп бере ала турган үрөндөр сорттун же гибридтин болгон мүмкүнчүлүгүн ишке ашыра алышат.